негизи биздин Перизат катышуучу болуп жүргөн, Нурсултан, ошолор менен аябай мамилем жакшы болуп сүйлөшүп жүрчүмүн, алар баардыгын билчү. Перизатка көп жолу айтып бергем, эфирлерде деле элдер байкаса керек, Перизат кыздардын баарын айта берчү. Абай болгула, сүйлөшпөгүлө же депчи, болбойт деген сыяктуу. Себеби баардык чындыкты билчү да Перизат. Ошол аркылуу жанерке укканбы, билгенби билбейм, айтор ал өзү чындыкты мен аркылуу билгиси келиптир, өзүмдүн оозумдан уккусу келиптир. Мага түндө чалды, бирок менде номери бар болчу. Өзү чалды. Ооба. Скрин калтырып койдум да бир жолу. Номери менде бар болчу. Мага чалды, бир 16 минуттай сүйлөштүк. Сурады, баардыгын как есть айтып бердим жанеркеге. Айткандан кийин доказательство обязательно керек. Поэтому менде 1-2 скриндер бар болчу. Ошолорду жөнөттүм. Көрдү. Көргөндөн кийин эртеси ошол чечимди кабылдады. Эмне болду? Айтор экөө эки жака кетиптир. Эфирден чыккандан кийин дагы мен чалган жокмун. Аида чалды, сүйлөштүм деген экен. Жанерке өзү подтверждать этет болуш керек, муну көрүп отурса. Эртеси күнү да мага өзү чалды. Мен бошобой жаткам, албай калдым. Мага жазды: "Привет. Анан бошогондо мага чалып кой" деп. Мен обязательно дедим дагы. Анан бир жарым сааттан кийин колум бошоп жаздым. Кандайсың, баары жакшы элеби деп десем, эфирди көрдүңбү деди. Анан ооба дедим, десем, Нурдаулет эч нерсени мойнуна албай койду, биз эки жака кеттик деди. Макул дедим. Ошо анан чалып айттым. Себеби жанерке чынында ал мырзаны жакшы көрөт. Мен аны билем, кыз иретинде мен аябай түшүнөм. Жакшы көрөт экен, билип туруп анан айттым. Мана